Так, Викуля, что ты делаешь? Математику? Молодец. Примеры решаем? Да. Так, сегодня у нас по плану надо поехать в центр Киличек реабилитационный. Хорошо, сейчас вызовем такси. Алло, здравствуйте, Гульзат. Мы хотели заказать инклюз такси. Едем в детский реабилитационный центр Киличек. А когда? Ага, ну вот мы хотели бы через пару часиков. Можно, да? Через пару часиков? Да. Хорошо. Это, Адрес, хорошо, адрес я по WhatsApp скину и будем вас ждать. Ага, спасибо вам. Неверяемый өзі обычный мектепте оқиды, обычный интеллект обычного ребенка. Только то, что двигательная активность. Анан өзі шахматы, аябай жактырат, ойнойт, турнирлерге катышабыз. Анан программирование жактан тоже өзүнчө эле өз алдынча аракет кылат, программаларды окуганга, анимашка, мыналарды эметет. Анан ошол себептен таксини көбүрөөк чакырып калабыз. Кээрде реабилитация кылабыз деп массаж, ФК процедураларга барып калабыз, ошондо дайыма такси керек бизге. Анан мындай таксини чакырганда, мисалы эмне тоскоолдук болот. Колясканы батырыш үчүн обязательно минивэн заказ кылабыз. Анан биз өзүбүз Арчебишевте жашайбыз. Бул районго таксинин келиши не всегда ыңгайлуу болот да. Биринчиден алысыраак болот экен, в вашем районе водителей мало, такси мало деп күтүп калабыз. Кээрде 1 саат, кээрде жарым саат, кээрде тез эле келип калат. То есть это как бы да, относительно все. Ошон үчүн кээрде вообще чыкпай калат такси, анан айла жок дейт, коляска менен мындай аңгүл-дүңгүл жолдор менен тиги трассага чыгып ошоктан кармаганга аракет кылабыз да. Инклюз такси пайда болгондон бери уже четко мындай пландаштырса болот да. Мисалы эртең турнирге катышабыз, саат 9-та тиякта болуп калыш керек. Заранее кечинде кыздарга звонить этем, кыздар, эртең саат 9-га такси керек. Дарегин айтам, тияка барабыз депчи. Комфорт, безопасность, ответственность, ну как бы это визитная карточка деп айтса болот да ушу службанын. Бирок аябай керектүү такси. Момда коляска менен ар бир машинага батпайт экенсиң. Анан адамдар деле ар кандай болот экен. Бирок да ради справедливости сказать, кээ водительдер мындай деле жардам берет. И даже кээ соопчулук болсун деп эле даже тыйынды албайт. Ошондой мен какое-то неудобное бир положение калам да. И благодарности в то же время хочется их тоже благодарить за труд дегендечи. Неберем болсо ДЦП, диагнозы ДЦП. Бул врожденный эмес, бирок да с рождения деп айтса болот. Мисалы 6,5 айлык болуп төрөлгөндөн үчүн ушундай последствия болуп калды да. ДЦП, детский церебральный паралич. Бирок интеллект у него сохранный. Кадимкидей эле мектепте окуп атат, по общеобразовательной программе. Жалаң бешикке окуйт, жакшы кабыл алат баарын. Программирование өз алдынча тоже өздөштүрүп, өзү эле скретч программирование өзү приложениедан окуп эле эметип алды. Анан былтыр вот тоже опять транспорт менен кайсы эме болду да, кыйынчылык. Баламды прогулка кылайын деп саат 4-төбү ошо кинотеатр Россия жакта жайгашат экен. Прогулка кылайын деп Бакамбаевага чейин, Бакамбаева Манасага чейин тиякты биякты шаарды көрсөтүп келдик да. Бирок ошол жактан 3 саат биз үйгө келе алган жокпуз. 3 саат. Вот элестеткиле где-то саат 5-тен 8-ге чейин 9-да эле үйдө болдук. Бир да такси жок. Все службы обзвонила, потому что уже суктап баратат, баламдын курсагы ачты. Анан апашка үйгө качан деп түшүнүп атат, что такси жок болуп атат. Вот, анан эптеп бир таксини кармап саат 9-да үйгө метип 3 сааттан ашык ошо таксини кармап отурдук. Коляска отурган адамдарга ушу инклюз таксиле единственный выход экен да. Так, ну давай, будем одеваться по-китайски, да? Да. У нас есть свой китайский метод, как мы одеваем курточку. Давай руку вытаскивай. По-китайски это шиворот на выворот. Ушул методду да интернеттен көрүп алып колдонуп атабыз. Ушундай спастика болгон балдарга экен да. Жеңилирээк болот экен.
келгенибизге 1 жыл болду. Goodneighbors Birds фирмасы алган. Атайын проект ачып, Goodneighbors Birds'те 2 жыл болуп калды мен иштегениме. Именно ушул башынан айдаганыма ооба 1 жыл болуп калды. Бир жума мурда бизде Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан боюнча эме болду. Конференция. Мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга. Казакстандан да келишти, Өзбекстандан да келишти, аларды да ташыдык. Өзбекстанда мындай машиналар жок экен, Казакстанда бар экен, алар өкмөт өздөрү бекер экен. Биз такси сыяктуу айланып жүрө бербейбиз. Заказдарга барабыз. Күнүгө 3-4 заказ болуп калат. Бизде 2 эле машина бар. Именно ушундай проектте 2 машина келген, специализированный. Конечно, көбүрөөк болсо, мындан да жакшы болмок. Goodneighbors фирмасы атайын ушундай проект түзүптүр. Это благотворительный да. Бул проект атайын аялдарга да. Возраст өтүп калганда жумуш табыш кыйыныраак. Бизде любой жумушка ала бербейт. Эбептен себеп дегендей болуп калат экен. Менин кичүү кызым дагы инвалидность бар. Бирок ал көз жагынан Goodneighbors фирмасы жардам берди. Goodneighbors анан ушинтип жумуштагы беришти. Чакырышты жумушка. Отказ берген жокпуз дегендей. Абдан жакшы, условиясы да жакшы болду. Өзүмдүн да убакытым бар, иштегенге да убакыт бар болуп калды да. Бектурсунду 1-2 жолу ташып калдым. Жаңы тааныштык, жаңы жылдын астында да тааныштык. Реабилитационный центрге келечекке апарып жүрдүк. Анан жаңы жылдын астында Ёлкага чейин барып келдик, Бектурсун. Кетип баратып жолдон кубаныч болсун деп Ёлкага чейин барып, кичине четинен токтоп. Бирок суук болуп турган ал күнү. Чыккан жокпуз эшикке. Мындай карап алып четинен. Бала кубанса биз да кубанабыз да. Ушу инклюз такси жөнүндө кичине айтып кетсем, аябай керектүү. Ушундай мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн, балдар үчүн аябай жакшы проект. Анан дагы уланып кетсе жакшы болот эле. Мисалы, биз жаздан бери ушу инклюз таксини колдонуп келатабыз. Алиночка, биздин айдоочубуз айткандай, кичине финансы жактан эле кымбатыраак болуп атат, бирок дегенде комфорт ошого ылайыктуу да. Баланы көтөрүп, колясканы көтөрүп эметпейсиң да. Ошонусу ыңгайлуу болуп атат. Анан заранее пландаштырып чакырса, уже пландарын ишке аткарыла берет экен. Бул фирмада иштеген адамдар абдан кандай жоопкерчиликтүү адамдар экен. Адамгерчилиги мындай аябай эле сезилип атат да. Мисалы, кичине кыйналып эметсең, даже айтпасаң, сурабасаң деле өзлөрү жардам берип, коляскадан түшүрүп, колясканы киргизип. Анан чынында аялдар иштегенде, как женская солидарность катары болот экен, энелик сезимдери мындай в первую очередь ойгонот экен да. Анан аял катары, эне катары жакшы түшүнөт экен да. Анан ошондуктан ушу проект менен аялдар иштеген аябай эле туура болуп атат. Машина комфортный, кенен экен, бала жатып алса деле жатып алат экен. Мисалы, жылуу, жумшак. Өкмөт да кичине көңүл бурса, ушундай балдардан көп аябай, мисалы, колясочниктер. Статистика боюнча 37 000 инвалид балдар бар экен, мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Биякта и по зрению, по слуху бар экен, бизде опорник деп коет, опорниктер бар экен. Мындан өзгөчө опорниктер үйдө эле камалып калат экен да, ушу транспортко муктаж болуп эле бардык службалар болбойт экен, бизге жарабайт экен. Ушу инклюз такси жакшы экен да, комфортный машина. Көбүрөөк машина болуп, көбүрөөк ушундай Алиночка сыяктуу водительдер болсо, абдан жакшы болот эле да. Көңүлүң да көтөрүлөт экен. Мисалы, Алиночка менен жаңы жылдын алдында тааныштык. Бизде келечек центрге, Ёлкага приглашение берди. Аяка бардык, келдик. Анан мындай маршрут менен кетпей, Алиночка предлагать этти да, эми балага чоң Ёлканы көрсөтөлүк да, качан будет мүмкүнчүлүк деп. Анан ушу маршруттан тышкары площадька алып барып, аякта туруп,
неберем ушу елканы көрүп, инсталляцияларды көрүп, көңүлү көтөрүлүп, анан үйгө кеттик да. Воздух свежий. Чаласыңар, телефон чалгыла. Күтөбүз. Макул, Чоң рахмат. жакшы. До свидания. Удачной дороги вам. Спасибо. И вам всех благ. Не болейте, главное. Берегите себя.